Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери март айынан тарта коронавирус менен ооругандардын саны 43.898-ге жеткен. Анын ичинен 38.459-у айыгып чыккан. Сактыкта кордук жок дейт. Ош шаарында абалгандай. Бүгүн биз дал ошол маселеде кеп калабыз. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда көз караш ток-шоусу. Сайтча мырза, эң оболу ушул Ош шаарындагы абал жөнүндө бүгүнкү күндөгү 1-сентябрдан тарта абал жөнүндө айтып берсеңиз, бүгүнкү күндө Ош шаарында мына ушул пандемияга карата абал кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө негизинен Ош шаарында абал туруктуу деп айтсак болот. Ошону менен бирге эле бүгүнкү күндө бул кооптонуу дагы жок эмес. Себеби дегенде ар бир күнүнө мына медицина кызматкерлери турат. Бул оору менен катталгандар бүгүнкү күнгө чейин бул учур катталып келип атат. Ошондуктан азыр жанагы обсерваториялар жабылдыбы? Жабылган болсо канчасы жабылды, канчасы ачык боюнча турат? Поликлиникаларда иштөө принципи кандай болуп атат? Мурдагы жай турмушка кайтыштыбы? Жана ошондой эле Ош шаардык клиникалык ооруканасында бүгүн абал кандай? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Негизинен баарыбызга белгилүү болгондой, буга чейин өзүңүздөр көрдүңүздөр, баарыбыз эле күбө болдук. Өтө бир күчөтүлгөн тартипте иш алып бардык. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, милиция кызматкери, алар менен биргеликте мына медицина кызматкерлери өтө бир чоң иш алып барышты. Бирок ушул оорудан бир аз адамдардын өзүнүн сабырдуулугу, түшүндүктүүлүгү менен тартылды окшойт. Бүгүнкү күндө абал бир канча турукташты. Буга чейин биздин Ош шаарында ачылган атайын обсервациялар ачылды, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Дайын кроваттар, медицина кызматкерлери ошол жерде жетиштүү иш алып барышты. Бүгүнкү күндө 1-сентябрга карап бүт бар жок шаар боюнча ачылган обсервациялар жабылды. Шаарда бир атайын биздин мына эски шаардык оорукана гана бүгүнкү күндө бул пандемия боюнча, вирус боюнча Эски оорукана, иш алып барып атат. Рахмат, Кыялбек мырза. Чындыгында кооптонууга эч кандай негиз жок дегенибиз менен биз дайыма башка өлкөлөрдө мындай тажрыйба алганды унутуп калабыз да. Азыр учурда эртең менен эле мен дүйнөлүк маалыматтарды которуп атып, Индияда, анан Италиянын өзүндө, Түштүк Кореяда жана ошондой Японияда кайрадан ушул коронавирустун ачактары чыкканы боюнча маалымат алдым. Биздин Ош шаарында абал туруктуу дегенибиз менен, бирок биз өткөндөн сабак ала алдыкпы? Бүгүнкү күндө Ош шаарында мына акыркы күндөрү коронавирус илдети менен катталгандар байкалган жок. Акыркы учурубуз менен ошол эпидемиологиялык жактан тастыкталгандардын саны 2133-кө чыкты да. Бирок ошого карабастан ооруканага бирден, экиден пневмония илдети менен келип жатып атышат. Бирок эми айтып кетиш керек, мына күзгү өзүнүн жанагы вирустары болот. Бул күзгү грипп деп, ОРВИ грипп деп ошол оорулар өзү катталат күзүндө. Бул коронавирус жок учурунда деле бул грипп аябай бир катуу жүрүп турат да жыл сайын. Эми азыр коронавирус илдети менен кошулуп, бул вирустарда бир аз мурдага салыштырмалуу бир аз күчтүүрөөк өтүшү ыктымал. Жана ооруп чыккан биздин жарандарга дагы бул жөнөкөй грипптин таасири дагы бир аз оорураак өтүшү мүмкүн. Ошондуктан азыр эми дагы деле биздин жарандар бет кап тагынып, аралыкты сактап, жөнөкөй вирустардан дагы этияттык менен жүргөнү жакшы болот эле. Бирок ошол эле учурда биз ошол маселени коюп аткан, бүгүнкү программаны чыгарып атканда эң негизги себеби ушул айтып атпаймынбы, сактыкта кордук жок депчи. Алдын алсак, бүт маселенин алдын алсак, биз мына ушундай башыбыздан өткөн оор апатты кайра башыбыздан кечирбейбиз го деген мындай бир үмүттөр менен неметип атам да. Анткени деген 1-сентябрдан баштап бүгүн бала бакчаларда иштеп баштады деген маалымат бар. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, атайын буйруктун негизинде 1-класстар гана сабакка бара турган болгон, интервалдарды сактоо менен, эрежелерди сактоо менен. Бирок ошол эле учурда кичинекей балдар, баягы бала бакчадагы балдар Сайтча мырза кантип сактап алышы мүмкүн да? Аралыкты кантип сакташат алар? Алар деген
уктаганда баары бир бирге укташат. Өзүңүздөр билесиздер, бул атайын ыкчам республикалык штаб түзүлгөн. Ошол штабтын негизинде чечимдер кабыл алынып атат. Биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз да. Ошого карап туруп анан бир чечимге келип туруп, анан тапшырмалар берилип атат бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө билим берүү адамдардын эми 1-класска баруу боюнча ошол билим берүү министрлигинен атайын буйрук чыкты. Буйруктун негизинде биз бүт ошолорду түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен иш алып барып атабыз. Азыр бүгүнкү күндө 1-класска гана барып атат. Калган класстар онлайн режиминде окуусун уланта берсин деген атайын чечим чыккан. Биз ошол боюнча иш алып барып атабыз. Анан эми сиз айтканга мен кошулам. Бирок ошонун негизинде эле азыр 1-класска барган балдарды түшүндүрүү иштери атайын адистер айтып атат. Бири-бирине мындай жакын эме кылбай боюнча, аралыкты сактоо боюнча иш алып барып атат. Эми бүгүн 1-сентябрь болду. Бунун үстүнөн дагы биз иш алып барабыз. Азыр ошол жеке менчик гана бала бакчалар иштейби же муниципалдыкта бала бакчалар баары иштешеби? Жок, бала бакчалар негизинен бизде шаарда 42 бала бакча бар, мамлекеттик. Ошону менен жеке менчиктер дагы бар. Аларга бүгүнкү күндө уруксат берилген жок мамлекеттик бала бакчаларга. Эми ушул кырдаалга карата Мамлекеттик бала бакчаларга, муниципалдык бала бакчаларга уруксат берилбеди, бирок жеке менчиктерге уруксат берилди. Жок. Азыр андай жок. Жеке менчиктерге дагы жок. Демек, бул маалымат туура эмес экен да? Туура эмес. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кандай бала бакчалар иштебейт экен. Биздин Ош шаарында деле мына ошол бала бакчалардын бири дагы менчик болобу, муниципалдык болобу, жеке менчик болобу, бала бакчалар бүгүнкү күндө иштебейт экен. Азырынча эч кандай сиздерге буйрук жок, иштетсин деген. Рахмат. Кыялбек мырза, мен дагы эле ошол коңшулаш өлкөлөрдү алам да. Коңшулаш өлкөлөрдө Казакстанда КТК каналында 17 бала пневмония менен түштү деп расмий маалымат берилип, расмий адамдар ошол жердин мэриясынан жана ошондой эле жергиликтүү саламаттык сактоо министрлигинен маалымат берип атышат да. Ушундай бүгүнкү күндө жакшы, бирок бир бала ошол Россияда бир бала летальный исход, мындайча айтканда өлүм болду. Ошо 1,5 жашар бала экен деп атат. Бул Кавасаки оорусу деп атат, жана ошондой лихорадка деп атышат. Негизинен бизге келбесин, Кудайым андан бетин ары кылсын, бирок биз Уханда чыкканда деле кутта ошондой мамиле жасаганбыз да, Уханда деле чыкканда бизге келбейт деген мамилени жасаганбыз да. Азыркы күндө бул боюнча сиз ошол адис катары эмне дейт элеңиз? Бул маалыматтар боюнча албетте биздин саламаттык сактоо системасында изилдөөлөр жүрүш керек. Бул эми биздин атайын адистерибиз бар, ошо эпидемиологдор эмне оору кайсыл жерде таркап атат, бул боюнча анализ жүргүзүп, аналитика жүргүзүп туруш керек, иш жүргүзүп туруш керек. Азыркы эми мен жана айтып кеткендей, күзгү грипптер, биздин ОРВ грипптерибиз деле өзү деле аябай катуу жүрөт да. Буну биз ошол мен мына балдар ооруканасындагы 1 жыл жетектедим. Ошондон мен мына ковид башталгыч аңдык болгон бир аз мындай ошол иште кандай күзүндө ОРВден келген балдардын санын көрүп, аябай көп келишет да. Балдарга аябай ошол ОРВ грипптин өзү катуу тиет. Айрыкча мына 1 жаш, 2 жашка чейинки балдарга ушул оору кооптуу деп сезилет. Кооптуу сезилет да. Бул ковид башталганга чейинки эле болуп аткан окуя. Мына былтыркы кышында деле ошо ковид башталганга чейин бир күнүнө 200-300 баланы алып келип көрсөтүп, өпкөсүнө ошол шамалдап келип кайрылып турчу да. Бул эми жылда эле баягы грипп сезондо мында кадимкидей эле көрүнүш катары болуп жүргөн нерсе да. Бирок эми азыр ушул учурда бул бала коронавирус менен оорудубу, же жөн эле ОРВ менен оорудубу, аны кантип атайын аныктай алат да? ПЦР маселеси Сантал атайым кандай болуп атат сиздерде? ПЦР маселеси боюнча бизде азыр эч кандай коркунуч же болбосо ПЦР жетпей калды деген маселе жок. Биз ПЦРде ушу ПЦР анализди биздики юг боюнча түштүк региону боюнча эң чоң лаборатория, аккредитационный лаборатория бизде болгондуктан биз башында ушу Баткен,
Жалал Абад областтары менен кошо өзүбүздүн областтыгында баардыгын жасап келгенбиз. Ушул убакка чейин азыр 53.240 анализ жасадык. Бул Ош областы жана Ош шаарынын ичинде эле болгон анализ болсо, ошол 53.240-тын 3.433 гана бизге оң положительный болуп оору болуп табылды. Калгандары 49.807 адамга жасагандарыбыз баардыгы алар оорубаган терс анализ менен болуп чыгышты да. Азыркы убакта бизде ПЦР тесттер жетиштүү. Запаста 17.214 ПЦР тестибиз бар. Ал ПЦР тесттер дагы Белоруссия, Корея, Турция, Россия, Кытайдан келген тесттер. ПЦР тести чоң кичине дебестен алардын мөөнөттөрү баардыгы жетиштүү мөөнөттөрү менен мөөнөттөрүн карап дайыма жаңылап турабыз, жаңы келип турат бизге. Анан жаш балдар, чоң кишилер деп бөлүү болбойт. Кичинекей ымыркайлардан баштап чоңдорго чейин алабыз. Эгерде баягындай алгоритм боюнча кооптуу болсо, жана өзүңүздөр билесиздер, төрөт үйүндө, шаардык төрөт үйүндө болгондо жаш балдардан да чыгып атты, жаңы төрөлгөн балдардан 9 күндүк, 8 күндүк балдардан да чыгып атты. Эмне үчүн чыгып атты? Ал жерде баягы ошол ата-энесине положительный чыгып, баланы эмизгенде, оозун арчыганда, караганда, баягы колдорун кайра антисептик менен жуубастан, карабастан ошол ата-энеден балдарына жууп калгандар болуп атты. Кээ ошо обработка жасап атканда перчатканы чечпей оозунан жасап дегендей, ошондо кичинекей жаш балдар ымыркайлардан дагы чыгып аткан. Бизде андай бөлүү деген жок, баардыгынан алынат ПЦР тесттер. Демек 18 жашка чейинки деген бөлүү жок, баардыгынан ымыркайдан тарта 80-90 жашка чейинки. 96 жаштагылар. Сайча мырза, сөз келгенде айтып коеюн, жана менин алган маалыматыма караганда, ошо онлайн окууну баштаганда окуучуларга баягы аз камсыздалган үй бүлөлөрдөгү 100дөн ашуун окуучуларга баягы гаджеттер жетишпейт деген маалыматты окуп калдым эле. Бир Facebook баракчасынан бир ата-эне жазган экен. Бүгүнкү күндө бул маселеде, социалдык маселеде сиздер чара көрдүңүздөрбү? Бул балдар камсыз болуштубу? Онлайн болгондо деле, үйдө окуганда деле балдардын окуу сапаты бир аз төмөндөп кетти деген да маалымат бар да. Рахмат. Эми негизинен ушундай божомолдор дагы бар, сын пикирлер дагы айтылып атат. Аны биз сын пикирди дайыма мындай туура кабыл алабыз. Бирок ошол жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн бизде мына соцсайышта да атайын учетто турушат алар. Биздин өзүбүздүн дагы маалыматыбыз бар Ош шаардык мэриясында. Буга чейин биз өзүбүздүн шаардык мэрия тарабынан дагы атайын акча каражаттарын бөлүп берип жеткиздирип бердик. Ошону менен бирге эле атайын ошол фонддор менен биргеликте долбоорлордун негизинде, жанагындай ыктыярчы демөөрчүлөрдүн негизинде биз ошол онлайн окуусу башталганда, каникулга бербедикпи ушул пандемия башталганда. Ошодон баштап бир аз, эгер мен бир туура эмес айтпасам, ошол бир айдай бир аз ушундай проблемалар болду. Андан кийин биз азыр жанагы ошол айтылып аткан 100дөн ашуун бала деген камсыздалдыбы жана гаджет мененчи? Камсыздалды. Мен сизге ар бир дареги менен мындай толук маалымат айта албайм, бирок бул бизге айтылган Facebook баракчаларына чыккан, анан бизге атайын кат менен дагы кайрылгандар болгон. Алардын баары камсыздалды. Биз ошонун негизинде атайын адистер топ барып иштеди. Анан Сайча мырза, деги эле пандемия учурундагы жанагы кайрымдуулук акциясын өткөзгөндөр, баягы ыктыярчы топтор аябай көп иштебеди биздин Ош шаарында. Аларга ушунчалык ыраазымын. Азыркы күндө алар менен байланышып, мына ушундай социалдык проблемаларды чечкенге аракет кылып атасыздарбы же алар азыр токтоп калдыбы? Пандемияга чейин деле бир белдүү өзүбүздүн жарандарыбыз бар. Анан мына пандемия учурунда өтө бир элибиз, жарандарыбыз өтө бир активдүүлүгүн көрсөттү да. Буну менен жалгыз эле мамлекет, өкмөт мындай болуп күрөш мындай кылбаш керек. Биз дагы кол кылышыбыз керек деген мындай патриот жарандарыбыз жардам берип, мындай өтө эбегейсиз жардам берди десек жагылышпайм. Бул учурдан пайдаланып дагы бир рет ыраазычылык билдиргизип кетем аларга. Алар эми бүгүнкү күндө деле өздөрүнүн ишин активдүү аткарышат. Кыятсыз дагы өзү көрүп атат. Бүгүнкү күндө деле ошол медициналык каражаттарды ушундай жеткизип берип турушат да. Анан ошондуктан бүгүнкү иш кандай менимче көйгөй жок.
Кыялбек мырза, өзүңүз айтып аткан жанагы күз мезгилинде ОРВлар көбөйөт, ошол пандемиянын негизинде эле ошол жанагы коронавирустан сырткары эле жанагы грипп оорулары көбөйөт деп атабыз. Бул ага каршы жылыны сиздер вакцинация жасайсыздар жана ошондой эле вакцинация жасоо мөөнөтү болот да өзүнчө. Азыркы күндө мына сиздерди көрүп турган ата энелерге, деги эле жалпы ушул көрүүчүлөргө мисалы үчүн айтсаңыз, вакцинация кайсы учурдан башталыш керек жана ошондой эле кайсы жерлерге барып балдарды эмдетсек болот. Мисалы үчүн мен деле балдарымды кайсы жерге алып барып эмдетип, ошол ОРВдан сактап, жылына мисалы үчүн биз октябрь айында, сентябрь айында мисалы атайын поликлиникаларга барып эле ошол иммуноглобулин, ошого окшогон вакциналарды алчубуз да. Азыр эми силердин аныктамаңар боюнча кантиш керек? Туура сөз болду. Бул азыркы учурда ошол гриppти эми биздин эпидемиологдор азыр мына божомолдуу анализ жүргүзүшөт. Анан божомолдуу анализдин негизинде грипптин кайсыл түрү Кыргызстанга келиши мүмкүн, кайсыл жактан келиши мүмкүн деп ошонун божомолун аныкталып, ошого жараша анан кийин вакциналарын даярдашат да. Анан бул эми вакцинаны мына сентябрдын буюрса орто ченинен ошо октябрга чейин болот. Бул ага чейин ошол грипптин кайсыл түрү бизде толкуну каттыла турганын аныктап тактап чыгышат да. Ага чейин тактоо иштери болот. Анын сентябрдын ортосунан баштап, октябрдан баштап вакцина иштери башталат. Бул боюнча сиздер маалымат бересиздер го деген ойдомун, алдын ала маалыматтар берилет да. Анткени деген чындыгында бул апаат биздин башыбызга биринчи жолу келип отурат. Эми гана биз өмүрдүн канчалык кымбат экенин, ден соолуктун канчалык кымбат экенин билип атабыз. Ошого карабастан Сайыпчан мырза, Ош шаарында той тамашалар башталды. Тойканаларда, ресторандарда кадимкидей жай турмушту көрөсүң да. Мисалы үчүн 50дөн уруксат бергенсиздер, 50 адамга деп. Бирок ошол эле учурда мынакей Салтанат айым олтурат, 50 адам эмесе, адамдардын саны өтө көп. Жана ошондой эле эч кандай интервалды сактабастан, эч кандай эрежелери жок отурган адамдарды көрүп таң каласың да. Анан мындайда балким ошол жанагы 50 адамга деген уруксатты деле жок кылып койсо жакшы беле деген дагы ой пикирлер бар. Сиздин оюңуз кандай? Биз эми Сиздер эми текшерип атасыздарбы? Айтайын, мынакей Хан Ордо деген тойканада күнүнө жок дегенде 200дөн адам чакырылат экен. Эмне үчүн алар мисалы каралбайт да? Ала Тоо деген ресторанда өткөндө бардык. Ала Тоо деген ресторанда деле кутта ошондой. Бирок администраторлорун да чакырганбыз, бирок тилекке каршы администраторлору келген жок. Абал эмне үчүн мындай болуп атат? Эми өзүңүздөр билесиздер, бул боюнча атайын бизде топ комиссия түзүлгөн. Комиссия бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Анан айып пулга жыгылгандар бар. Биз ошол комиссиянын чечими менен бир 10 күнгө чейин, 15 күнгө чейин ошол талаптарды аткарасыңар деп талап коюп жабыккан дагы күндөр болду. Бирок ушул эми кырдаалга байланыштуу, ушул вирустун пандемиянын бир аз жеңилдегенине байланыштуу атайын этап менен биз уруксат берүүнү баштаганбыз. Себеби дегенде Бирок баарына эмес. Бирок эми баарына эмес. Бирок эми өзүңүздөр билесиздер, бар жок дүйнө жүзү боюнча канча мамлекет болсо, ошол мамлекеттердин бар жогу жаап койгон жок да. Себеби дегенде биздин экономикабызды арткага тартпашыбыз керек. Экономика дагы ошол адамдын организм ден соолугундай эле мамлекет үчүн биринчи орунга коюлуп турган маселе да. Себеби дегенде ошо ишкерлерди ишин бербесек, салыкты толтурушубуз керек, салык системасы. Анан мына кечээки эле 2 айда 2 айга карантин өзгөчө абал киргизгенибизде ошол бүт мекеме ишканалар, завод, кайра иштетүү ишканалары жабылгандыктан биз мына бүгүнкү күндө Ош шаарында болжолу 150-155 миллион артка жоготууга бюджет. Биз мына 1 миллиард 325 миллион деп жакшы бекиттирип болжол неме иш баштадык эле. Бүгүнкү күндө биз уже ушундай жоготууга бардык да, мына 2 айда. Азыр негизинен мына республикалык штабта каралды бул. Ошол тойканалар ошол тыюу салынган боюнча күчүндө калсын деген дагы неме келди. Биз ошол боюнча эле тапшырманы аткарып атабыз.
Бирок ошого карабастан бул нерсе болуп атат да. Биздечи тойканаларда иштеп атат 50 адамга дейин, 70 адамга чейин жанагы социалдык аралыкты сактап, жанагындай шахматтык негизде отургузуп, мындай бир кызмат көрсөтсө болот деп атайын мына адистердин сунушу менен неме кылдык да. Бирок бул нерсе кайсы бир деңгээлде ошол адистер айткан же биз койгон талап бул кайсы бир деңгээлде максатына жетпей келип атат. Бирок адамдар же ошол эле ишкерлер эми кылса жасаса боло берет экен, эми деген бул бүгүнкү күндө бул оору жоголуп кетти деген же жарандарыбыз мындайдан алыс болуш керек. Биз жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, биз шаардык мэрия атайын адистер менен, ошол ички иштер кызматкерлери менен, ошол эле аймактык башкармалыктын жетекчилери менен биз бул ишти уланта беребиз. Рахмат. Ушул эле учурда мен Ош шаардык санэпиден борборунун кызматкерлерине да ыраазычылык билдирем. Анткени дегенде бизге Ош шаардык мэриясынан жана ошондой эле Ош шаардык санэпиден борборунан телефон чалышып, ушул жерде ушундай мыйзам бузуучулуктар болуп атат, келип алыңыздар деген өздөрү инициатива көтөрүп бизди чакырган учурлар өтө көп болуп атат. Салтанат айым, бүгүн биз сизди бекерден чакырган жокпуз. Мына ушул жанагы Ала Тоо ресторанында болуп өткөн окуя жөнүндө айтып берсеңиз. Мен ошол күнү кабарчыбызды жөнөттүк, бирок ошол эле учурда кабарчыбызга чейин да сиздер алып мага видеолорду жөнөттүңүздөр. Ал видеолорду азыр сиз сүйлөп атканда биз эфирден берип турабыз. Айтсаңыз, окуя кантип бүттү, кандай болду? Мына ушундай окуялар өтө көп болуп атат сиздерде. Анан ошол коюлуп аткан жанагы штрафтардын өлчөмү өтө эле аз болуп калган жокпу? Бул той өткөрүп аткан администраторлорго, деги эле той өткөрүп аткан инсандарга. Эми бул боюнча айта кете турган болсок, жанагы бизде бир толкун болуп кетип элдер ооруп, катуу ооруп аткан маалда элдин баардыгы өздөрү түшүнүп, уже той тамашаны деп токтотуп эч жака чыкпай эле калган болчу. Карантинде карап жатканбыз, ал убактарда да болбой жаткан. Бирок азыр элдерде кичине спад болуп, оору кичине азайган сайын элдин арасында же күз келген кеби той тамашаларды башташты да. Анан эч кандай буларга уруксат жок, 50 адамга гана уруксат берилген. И ошондо дагы өздөрүнүн аралыктарын 1,5 метрден сактап, ар бир жеке ишкер менен биз чакырып семинардык сабактарды өткөргөнбүз. Ар бир жеке ишкерлерге биз брошюркаларды, чоң баягындай түстүү картиналарды биз тараптан дагы, мэрия тараптан дагы, аймактык башкармачылык тараптан дагы алып барып тарттырып үйрөткөнбүз. Бирок ошондой болсо дагы эл экен, элдер келип эле баягындай аралыкты сактабай, тойлордо өзүңүздөр билесиз, бизде ошо ичимдиктерди ичип алса андан бешбетер ыстыз болуп, кээ бирки биздин сотрудниктерибиз кечиндеси рейдтерге чыкканда эмне кандайча акың бар, бул частный, менин жеке ишканам дегенге чейин айтышканга чейиндер да болуп атты. Биз ушул республикалык онлайн штабтын премьер-министрдин өзүнүн протоколдук поручениясы боюнча суббота базар күндөрү рейдтерди уюштуруп турганбыз. Себеби бизде көбүнчө суббота базар күндөрү тойлорду өткөрүшөт экен. Ошондо бир канча кафе, ресторандардан таап, сиздерди да телевидениянын да чакырып жаттык. Кайсы жерде той болуп атса, өзүбүз да тартып чараларды колдонуп жатабыз. Бизде бузуулар кодекси боюнча 150 статья менен 293 статья каралган. Эгерде жеке ишкер болсо, биз 13 000 сомго чейин штраф сала алабыз. Ал эми жанагы 150 статья боюнча 1000 сом, 293 статья боюнча 3000 сом штраф салабыз да. Ошондо биздин салган жазаны, айыппулдарыбызды сиз туура эле баамдап атасыз. Көп жеке ишкерлер төлөп коюп эле кайрадан дагы ошону тойду уланткан учурлар болуп атат. Бирок биз ал учурларды катуу көзөмөлгө алып, экинчи жолу уже түшкөндөргө 13 000 сом штраф салабыз. Андан кийинкилерин уже органдарга өткөрүп берип жатабыз. Азыркы убакта мына жакында эле 6 кафе, ресторанды биз ушу фискалдык органдарга өткөрүп бердик. Себеби ал штрафты 2 жолу салгандан кийин кайра салыштын кажети жок экен. Аз штраф сумманы төлөп коюп эле ишти кылып беришет экен. Кайсы ресторандар азыр ошол тийиштүү түрдө чаралар катуу көрүлүп, мисалы үчүн ошол Хан Ордону айтып атышат, аябай Хан Ордодо өтө көп той болуп атат, эч ким караган, эч ким жок деп, анан Ала Тоо ресторанын айтып атышат. Ала Тоо ресторанына биз барып эскертүүлөрдү берип, штрафтарды салып, 5000 сом штраф салынган. Хан Ордого дагы 3000 сом штраф салынган. Ал жерде чыгып биздин балдар менен Хан Ордодо особенно урушканга чейин барышты. Киргенге акыңар жок.
кандай акыңар бар, бул менин жеке ишканам, жеке жайым, мен өз билем дегендей кылып, мындай кирип барсаң эч кандай бир антисептиктерди коюп койгон, иштеткен адам жок. Десковрикти салып койгон, баягы хлордун эритмесин куйган жери жок. Адамдарды, аралыктарды сактатып отургузган жери жок. Эгерде ошолорду отургузуп, ошол биздин ошо өкмөттөн айтылгандай, штабта айтылгандай санитардык эрежелерди 244-токтом менен бекитилгенде, ушу ковид оорусуна каршы жанагы аралыкты сактап, шахматный кылып столдорду коюп, жай тынч жакшынакай кылып өткөрсө мейли, бирок андайга барбаган терс учурлар болуп атат. Ошолор боюнча биз жазаларды колдонуп келе жатабыз. Эми азыр айта кете турган болсом, бизге буга чейин Сулайманов Мамырга кафе Берекеге 30-майдан 290 статья менен 13 000 сом штраф салынган. Мендибаева Нуржамалга бул Жаңы Доор кафесине 13 000 сом штраф салынды 290 статья менен. Бекмырзаев Самат Ахматбековичке балдар келечеги ОСОго буга 13 000 сом штраф салды. Смаржан кызы Курманжатка комплекс Карагат, буга дагы 13 000 сом штраф салынды. Махмудов Илхам Хашимович Тест атым кооператива көчөсүндө, буларга 13 000 сом штраф салынды. Маматовага Актерек кафесинде, село Актеректе ага 5 000 сом штраф демек ушул салынды. штрафтар менен эле чектелип атасыздар. Айта кетсек, Азырынча мындай ошо 2 жолу айтпадыңызбы? 2 жолу колго түшкөндөн кийин 3-үнчүсүндө органдарга берилди. Ошондой учур болдубу азыр? Ошондой учурлар болду. 6 органды өткөрүп бердик. Бул боюнча биз Ак Тилек чайканасындагы өткөрүп бердик. Кечээ акыркылардан болуп, уже 2 жол салгандан кийин биз механический фискалдык органдарга өткөрүп Сатя беребиз. мырза, ошондо сиздер тарабынан мына ушул фискалдык органдарга өткөзүп бергенден кийин көзөмөл маселеси кандай болот? Эми биз мына СЭС менен биргеликте иш алып барабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына бересиздер да? Ош шаардык ички иштер башкармалыгына бергенден кийин эми бул атайын өзүнчө орган, ошол орган иликтеп өздөрүнүн жазасын алар. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы алар менен андай болбойт деп бирок ага карабай атат. Жок, мындай болуп атат да. Алар түшүнгүсү да келбейт. Жок, түшүнгүсү да келбегендер бар, бирок түшүнгөндөр деле бар. Бирок түшүнүп туруп ушундай кырдаалга жараша бир аргасыздан дагы ушундай бир кадамга баскандар деле бар. Эми элчилик экен, адам көп болгондон кийин ар кандай немеде болот экен, бирок биз ички иштер башкармалыгы менен биргеликте атайын адистер менен ишибизди алып бара беребиз. Дагы мен мындай катуу эле айтам, ишти токтотпойбуз. Эч качан кайсы бир немеде же Бишкекте же Кимдин тууганыдыр, кимдин таанышы экенине каралбайт, э? Андай каралбайт. Бул аныкы экен, бунуку экен деп, элдин ден соолугу баарыбызга бирдей. Адамдар ушундай кабыл алыш керек. Ошол ресторандарга барып, учурда силер киргизбей атканда токтото алып атасыңарбы ошол тойду, же сиздерге такыр уруксат бербей атабы токтотконго? Кайра эле ошол баягы жазанан төлөп коюп эле кайра өткөзүп атышабы? Эми той баштан элек убагында барып калсак, мына аймактык ишкерлер менен кошулуп барып калсак, ал тойду айтып, заран 2-3 күн калганда уже билинип калганда бизге келип калса, сообщение барып айтып токтотуп калган учурларыбыз дагы көп эле жолу болду, той өткөрбөгүлө деп. Мисалы үчүн той Куран жана ошондорду. Мисалы үчүн өзүбүз деле мына өзүбүздүн санэпид көзөмөл борборубузда биздин замгларачыбыз Артыкбай Эралич каза болуп өтүп кеткен билесиздер. Ошол ковид оорусунан ошол кишиге дагы кафеге чакырып, аябай башы таанылган чоң киши, заслуженный врачтыкты алып аткан киши, башы таанылган бала чакасы өткөрөбүз деп кафени сүйлөшүп койгон жеринен биз өзүбүз каршы туруп, биз мындай өзүбүз өткөрсөк болбойт, токтотуңуздар деп туруп ошондой чараларды токтотуп коюп атабыз да. Үлгүрүп атасыздар. Анан көпчүлүк кээбирки мындай түшүнүктүү адамдар өздөрү кайрылып атышат, звонок кылышат же келишет. Мен мындай той өткөрөйүн дедим, балам үйлөйүн дедим, же болбосо Куран окутайын дедим эле. Кандай кылсак болот? Биз 50 адамдан ашыкча болбойт, ушундай эреже дегенде анда өткөрбөй эле жай эле мындай кылышым керек экен дешип, көпчүлүк жерлерди калтырып деле калып атабыз. Эми дагы бир маселе бул мечит маселеси. Кече жакындан баштап мечиттерге уруксат бердиңиздер. Ал жерде абал кандай болуп атат? Эми мектептерди, айтайлы тойканаларда ошончо болуп атсанда, мечиттерде канчалык деңгээлде каралып атат? Бул мындай да. Мен ушуга айтайын. Бул бизде атайын жарандык штаб түзүлгөн. Ош шаарында, ошол штабтын жетекчиси катары мен биз 1 сентябрга чейин атайын комиссиянын негизинде токтотконбуз. Жума намазын мечиттер боюнча. Анан кечээгинде бизде биринчи жолу окулду, бул ошол республикалык штабтан уруксат берилип, бирок ошол социалдык аралыкты кармап, атайын ошол жердеги имамдар, анан өзүбүздүн мына жума намазга барган мусулман жарандарыбызга атайын өзүңүн жай намазың менен келип, баягы немеде турбай эле өзүңүн жай намазыңы алып келип, коюп, намазын сактап, анан жай намазын алып кетти.
деген. Демек Кудайдын үйүн ошончолук сыйласа, адам барып ошол жерде интервалды да сактайт да. Кыялбек мырза, мына ушундай нерселердин айынан дагы бир кооптуу, бир экинчи толкун дешет, үчүнчү толкун дешет болуп кетиш ыктымалбы? Антейин дегеним, симптому жок адамдар бизде ооругандар өтө көп, өздөрү билишпейт ооруп жүргөндөрүн жанагы носитель деп коюшат, алып жүрүүчүлөр деп коет. Мына ошол ооруну алып жүрүүчүлөрүбүз дагы бар. Аны мисалы үчүн сиздер тесттен өткөрүп, расмий түрдө бергениңиздер ошончо, ал эми бейрасмийлер канча? Толкун, жаңы толкун деп айтылып атат. Бул бардыгы биздин элибиздин өзүнүн жүрүш турушуна жараша болот. Мына акыркы учурларда элибиз бардыгы туура түшүнүп, ошол биз айткан эрежелерди туура сактаган үчүн мына биздин жыйынтыгыбыз ушундай болуп кичине жеңилдеп атабыз да. Азыр деле ошо элдер буну унутпаш керек, эртеңки күзгү толкундагы болуп кетиши толук ыктымал деп бардыгы бет капты тагынып, аралыкты сактап, антисептикти алып жүрүш керек дагы деле. Эмнеге дегенде бул оору жоголуп кете элек. Бул оору биздин арабызда жүрөт. Коомдун, элдин арасында, коомчулуктун арасында жүрөт бул оору. Анан суук келгенде бул оору дагы өзүнүн кандай жагынан көрсөтөт? Буну эми азыр жаңы оору болгондуктан көп мындай жактары толук изилденип бүтө элек да бул оорунучу. Анан элдер айрыкча ооруп бүткөн, ооруп чыккан адамдар өзүнө аябай мындай ишенимдүү жүрүп атышат. Биз ооруп чыктык, бизде антитела иштеп чыкты. Мисалы үчүн алардын бири менмин да. Деп атат, бирок бул антитела да канчалык убакытка сизди коргой алат, буну да айтыш өтө кыйын. Кепилдик бере албайт. Кепилдик эч ким бере албайт. Кайтып да ооруп калышыңыз мүмкүн. Буга дагы мындай да, ошон үчүн бул оору толук изилденип бүтө элек. Ошон үчүн азыр кооптонуп, дагы деле өзүбүздү абайлап, мурдагы эле эрежелерди сактап турганыбыз туура болот. Эфирден пайдаланып, телегөрүүчүлөрдүн баарына айтып кетет элем. Биздин ушул азыркы ушундай убакта санитардык эрежелер башында кандай айтылган болсо, ошол эрежелерди сактасаңыздар, бардыңыздар, масканы эч качан чечпеңиздер. Себеби бизде акыркы оорулуу айыгып чыга элек республика боюнча. Масканы чечпестен, анан аралыктарды сактап, маршруткаларга чыкканда дагы тыгын болсо чыкпай, өзүңүздөрдү кармап, той тамашаларга барбай, айрыкча жаш балдар менен мына 60 жаштан өйдө болгон группа риска деп коебуз, ошол жаштагы жарандарыбызды, ата энебиз менен балдарыбызды тыгын жерлерге, базарларга эрişтип барбасак жакшы болмок. Эрежелерди сактап, чөнтөкчө антисептиктерди азыр бардыгы эле унутуп койду эмнегедирчи. Чөнтөкчө антисептиктерди чөнтөгүңүздөргө салып, дайыма колдоруңуздарды туткакты кармасаңыздар деле, эшикти кармасаңыздар деле, обработка кылып жүрсөңүздөр, дайыма кол берип учурашпастан бүт эле жанагы эле ошол эрежелердин баардыгын сактап келесиздер. Анан алып жүрүүчүлөр дегенде азыр бул жерде носительдер деп биз мындай толук айта албайбыз, себеби биз ал адамдын носитель экенин биле албайбыз да. Бул жаңы оору болгон үчүн кимдин носитель экенин билиш кыйын. Азыр ИФА деген эмелерибиз бар, лабораторияларыбыз бар. Ошол жерде адамдын глобулиндери аркылуу билсе болот, адам ооруп чыктыбы же ооруп чыга элекпи дегенди билсек болот. Ал эми биздин ПЦР боюнча болсо ошол ооруп атканын гана билсек болот да. Азыр эми көпчүлүгүндө мындай билинбей деле өтүп кетип атат, бирок ошентсе дагы өзүбүздү кооптуу жайларда өзүбүздү этият шарт кылып, эрежелерди сактап алып жүргөнүздү суранат болчумун. Рахмат. Анда Сайчан мырза, сизге акыркы сөз. Жанагы 1-5 күндөрү Ош шаарындагы жалпы базарлар санэпидем борбору тарабынан дезинфекцияланып жүргүзүп, сиздер тарабынан көзөмөлгө алынып атат. Бул мындан кийин да уланабы жана ошондой эле сапаты жагынан алып келгенде ошол жалпы ишканалардагы абалды мындан ары кандай көзөмөлдөйсүздөр? Урматтуу шаардыктар, урматтуу биздин шаарга келген коноктор, биз буга чейин мына март айынан баштап ушул тилибиз тешилип айтып келатабыз. Элге кантип жүрүш керек. Бул деген эми оорунун аты чоң болгон менен, бирок ооруну сактап калыш бир арзан экен да. Бул деген бул маска экен. Маска деген 20 сомду чапчыйт экен да бүгүнкү күндөчү. Ушул масканы эринбестен тагып, бир аз социалдык аралыкты сактап коюш, бул адамдын өзүнүн ички коопсуздугуна, өзүнүн бир маданиятына баглык экен деп калдым да. Себеби дегенде бул биз өзүбүз же адистер күнүгө мындай кылып айткан менен өзүбүздүн жарандар эгер ошону туура кабыл албаса, биздин айтканыбыз бекер экен да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө жана Кыял мырза айтып кетти, бүгүнкү күндө бул оору жүрөт. Может, азыр деле ушул жерде учуп жүргөндүр.
Ошондуктан мен кайрылып кетет элем жарандарыбызга. Урматтуу жарандар, биз ушул ооруну бирөөдөн жугузуп албайын деп кооптонбостон мен бирөөгө жугузуп койбоюн деген милдеттемени алып жүрсөңүздөр, ушул оорудан биз ойлойбуз жакынкы арада дагы мындан да жеңилдеп чыгып ийгиликке жетишебиз деген жакшы сөзүмө. Рахмат урматтуу меймандар, коноктор, бүгүнкү биздин студияга келип мына ушундай жакшы маек куруп бергениңиздер үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ош шаарында пандемия мезгилинде абал азыр кандай жана ошондой эле окууга балдар барып жатышат, алардын шарттары кандай, аралыкты сактап жатышабы, эрежелер сакталып жатабы деген темада болду. Бүгүнкү биздин конокторубуз Ош шаардык мэриясынын биринчи вице-мэри Турдуев Сайыпчан Эркинбаевич, Ош шаарынын саламаттык сактоо координатору Ташболотов Кыялбек Жаныбекович жана ошондой эле Ош шаардык санэпидем борборунун жетекчиси Санталат Акматова айымдар болушту. Биздин студиябызга дагы бир жолу келгениңиздер үчүн рахмат айткым келет жана ошондой эле ишиңиздерге ийгилик, иштешебиз, иштей берели. Саламатта калыңыздар.